Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Рум падыша, Турум падыша. Илгери бир Турум деген падышанын баласы куш салып, кечинде үйүнө кайра келатса, актайлак менген бир кыз алдынан чыгат. Бала, кайдан келе жатасың? Атың ким? Десе кыз. Мен Рум падышанын кара көз айым деген кызы боломун. Мени издеп таап ал, деп актайлакка камчы салып жөнөйт. Кара кашка армагым куусам жетет, карма беле алайын дейт да бала кызды кууйт. Бирок ал жерден чаң бурк этип, бул жерден чаң бурк этип, бала жетпей калат. Турум падышанын баласы 40 жигити менен эртеси дагы ууга чыгып, кечинде үйүнө келатса, баягы кыз дагы алдынан жолугат. Бала дагы кууп жетпей калат. Бала сарсанаа тартып, убайым менен өң аза түшөт. Турум курдаштарына: "Менин балам өңүнөн азып кетти. Эмне болгонун сураштырып бергилечи?" дейт. Ал кишилер: "Эмне болуп өңүнөн азып бара жатасың?" деп сураса бала: "Рум падышанын кара көз айым деген кызы мага 2 жолу жолугуп, 2 жолу кууп жетпей калдым. Кара көз айымды аламын, атама айткыла. Кара көз айымды алууга уруксат берсин. Ошол кызды ойлоп азып кеттим. Башка эч бир да оорум жок", дейт. Баланын сөзүн тиги кишилер Турум падышага төкпөй чачпай айтып барышат. "Алса алсын", деп Турум падыша баласына курал жарактуу 40 жигитин кошуп, 40 бээни союп, 40 төөгө азык, 40 төөгө пул артып, Румдун шаарына жөнөтөт. Бала бир нече күндөр жол жүрүп отуруп, Румдун шаарынын четине жетип конот. Жигиттерин кароолго коюп өзү жатат. Бир окумда чурулдаган чуу чыгат. Чочуп ойгонуп кетип караса, "Тос эле тос, карма эле карма", деп бирөөнү бир нече киши кууп келатат. Бала качып келаткан кишини кармап алат да: "Сен эмне болгон жансың?" деп сурайт. Баягы киши: "Мен Рум падышанын колуна түшкөн кыраан кара деген уур элем. Ал эми сен кимсиң?" дейт. "Мен Турум падышанын баласымын. Рум падышанын кара көз айым деген кызын издеп келатамын", дейт бала. "Кыраан кара, мени куткарып алсаң, мен кара көз айымды алып берип. Мени куткарып алсаң, мен кара көз айымды алып келип беремин." Анда бала: "Эмне берип куткарып аламын?" "Кыраан кара. 40 төөңдү пулу менен берсең, куткарып аласың." Бала кууп келгендерге 40 төөнү пулу менен берип, кыраан караны куткарып алат. "Кыраан кара көз айым менен жан сүйөр деген кызды мен өзүм эле алып келемин. 40 жигитиңди үйүнө жибер", дейт. 40 жигит үйлөрүнө кетет. Кыраан кара тоодогу токой аралап, балтасы менен токойду кыркып жол ачып баратса, алдынан бир кыз чыга калат. Ал кызды: "Кайда баратасың?" десе, "Рум падышанын кара көз айым деген кызы тоодо чоң сарайда жашайт. Аны 40 кыз, 40 жигит болуп кайтарабыз. Мен ата-энеме чай кайнатып берейин деп кетип баратамын", дейт. Кыраан кара баягы кызга: "Эмесе, кара көз айымдын ашык болгон жигити алыстан келиптир. Анын турган жерин көрсөтүп кой", деп ээрчитип алат. Токойду аралап жүрүп отуруп, бир мезгилде араң жетишет. Ал жерден кыраан кара көз айымды чоң буржундун бир көзүнө, жан сүйөрдү экинчи көзүнө салып көтөрүп жөнөйт. Күзөтчүлөр байкап калып кууйт. Кыраан кара канаттуулардын, айбанаттардын, өсүмдүктөрдүн тилин билген. Ал бир уктаса 40 күн уктап, 40 күнгө чейин уктабаган күлүк киши болгон экен. Ал: "Бүгүн үйгө жетебиз. 40 күн уктаймын. Менин 40 бөлмөлүү үйүм бар. Силерге бир аял 40 бөлмөлүү үйдү бирден кыдыртып чыгат. Ичиндеги дүнүйөлөрдү көрсөтүп, кайра жыйнаганча 40 күндүн өткөнү билинбей калат", дейт. Ошол күнү кыраан кара тигилерди ийнине көтөрүп алып үйүнө келип, баягы өз айткандай уктайт. Бир аял үйлөрдү ачып, ичиндеги шаан шөкөттөрдү тигилерге көрсөтө баштайт. 40 бөлмөнү ачып көрсөтөт. Анда 2 окшош тулпар турат. Аял 2 тулпарды кара көз айым менен жан сүйөргө жетелетип сугартат. Аңгыча бир калдайган кара булут келип, 2 тулпар менен 2 кызды көтөрүп алып кетет. Ошол күнү кыраан кара ойгонот.
Ага эки тулпарды, эки кызды бир кара булут келип көтөрүп кетти дейт бала. Анда кыраңгыра. Бир тулпар меники. Бир тулпар алып кара куштуку болчу. Экөөбүз мелдешип жарышканбыз. Ал асманда учкан, мен жерде жүгүргөнмүн. Ошондо алып кара куштан мен чыгып, анын тулпарын утуп алганмын. Ал ошого ичи күйүп алып кеткен турбайбы дейт да, чоң балтасын көтөрүп барып, бир чоң теректи кыя баштайт. Көрсө, алып кара куштун жаны ошол жерде экен. Ал: "Кара жаным кыйба, ой жаным, мына аманаты" деп эки кызды, эки тулпарды алып түшүп келет. Эртеси кыраңгыра баланы бир ийнене, кыздарды бир ийнене көтөрүп, баланын үйүнө жөнөйт. Ошол күнү анын үйүнө жетпей бир токойго конуп калышат. Кыраңгыра уктамыш болуп жатса, бир маалда дарактын башына 3 көгүчкөн конот. Бир көгүчкөн. Бул баланын атасы ушул кызды алганына капа болуп, балам ууланып өлсүн деп уудан куш, уудан ээр токумдуу ат, уудан тайган алып, атасы эртең тосуп чыгат, дейт. Эртең менен турушкандан кийин кыраңгыра балага: "Сенин атаң сенин келинчек алып келатканыңды билип, алдыңдан ат, куш жана тайган алып чыгат, досум. Ошол үчөөнү тең мага бергин", дейт. "Берейин. Алар сага аздык кылат. Андан дагы көп нерсе берсем болот эле", дейт бала. Эртеси баягы кыраңгыра айткандай баланын атасы атын, кушун жана тайганын алып баланын алдына чыгат. Атасы: "Балам, мына бул атты минип, кушту алып, тайганды ээрчитип ууга чыгып, көңүлүңдү ачкын. Сенин келинчек алганыңа кубанып алып келдим", дейт. Бала аларды алат да бүт досуна берет. Досу атты, кушту жана тайганды алып, токойго барат да баарын өрттөп, гүлдөрүн сууга салып жиберет. Атасынын айласы кетип, бир күнү баласы уктап жатканда, "Баламды чагып өлтүргүн" деп ажыдаарды жиберет. Кыраңгыра аны билип алып, уктабай кылычын алып аңдып жатат. Ажыдаар эшиктен жылып, үйгө белчесинен киргенде, кыраңгыра ажыдаарды бөлө чабат. Кан чачырап, кара көз айымдын бетине тиет. Кара көз айым ууланып калбасын деп, анын бетине жоолук жаап, тамган канды кыраңгыра сора баштайт. Бала ойгонуп, ичинен нааразы болуп калат. Кыраңгыра: "Досум, мен сага жакшылык кылып жатам. Сырымды айтпаймын. Айтсам таш болуп каламын. Жакшылыкты билбей турбайсыңбы?" дейт. Бирок бала: "Жок, сен дос эмес экенсиң, кас экенсиң" деп такыр болбойт. Кыраңгыра: "Эми, досум, сен үчүн таш болсом болоюн, сырымды айтайын. Атаң сенин кара көз айымды алганыңды жаман көрүп жактырбай, өлтүрүү үчүн ууланган ат, куш, ууланган тайган алып келип тосподубу? Алар менен ууга чыкканда сен ууланып өлмөксүң. Ошондуктан мен аларды алып өрттөп жоготтум. Кийин чагып өлтүр деп ажыдаарды жиберди. Кылычымды даярдап, түнү менен карап жатып, ал үйгө кирип келгенде аны бөлө чаптым. Анын каны кара көз айымдын бетине чачырап калды эле, ууланып калбасын деп канын соруп жатат элем дээр замат кыраңгыра белине чейин көк таш болуп катып калат. Айткандай, бул көп жакшылык кылган эле, мунун жакшылыгынан кантип кутулам деп бала кыраңгыраны көтөрүп алып жөнөйт. Жүрүп отуруп, бала бир жерге барып жатып калат. Ак кийген, ак боз ат минген ак сакал киши келип: "Ой балам, эмне жатасың?" деп ойготуп тургузат да: "Сен барып кара тоону тап. Анда капкактуу кара булак бар. Аны сен кайдан табылчу элең? Капкагың кайдан ачылчу эле?" деп туруп, кыраңгыранын эң мурун буттарын салгын. Буту тыбырайт. Кийин булакка бүт денесин малгын. Ушунча уктаган экенмин деп тура калат, дейт. Бала кыраңгыраны көтөрүп алып кара тоого жөнөйт. Барып капкактуу кара булакты табат. Анын капкагын ачып: "Сен кайдан табылчу элең? Капкагың кайдан ачылчу эле?" деп эң мурун эки бутун салганда эки буту тыбырайт. Кийин бүт денесин салат. "Ох!" деп кыраңгыра тура келет. Бир аз эс алгандан кийин кыраңгыра баланы көтөрүп алып, бир күндө 3 айлык жолду басып, анын элине жөнөйт. Бала
кыраңгыра жолду мурункуга караганда кандай басып калды экен? Сынап көрөйүн деп тебетейин жерге түшүрүп коет да, ой досум, тебетейим түшүп калды дегендин ортосунда кыраңгара жарым күндүк жолго жүрүп кеткен экен. Жүрүп отуруп, баланын айылына келсе, көп элдин карааны көрүнөт. Кара кементай кийген, кара үгүз минген бир койчуга жолугуп калат. Андан сураса ал койчу: балам болсо өлдү, анын досу кыраңгара болсо таш болуп калды деп ашын берип, эми хан 2 кызды аламын деп той берип жатат. Бул эл ошол тойго келген эл, дейт. Муну угуп кыраңгара койчуга: сен ханга барып, акылыңа кел, ээси келатат, аманатын колуна сал, дегин дейт. Койчу ханга барып: эй хан, акылыңа кел, ээси келатат, аманатын колуна сал, дейт. Бул жаман койчу эмне дейт? Деп хандын жигиттери койчуну тызылдатып кууп калышат. Ал кыраңгараны көздөй качат. Кыраңгара кылычын алып, келгендерди кууп, чаңын асманга чыгарып, кыргын салат, ханды туткундап даргасат. Ошентип бала таажы кийип, такка отуруп, атасынын ордуна хан болот. Чоң той берип, кара көз айымдалат. Бирки кызды кыраңгарага берип, кош айтышып, аны элине жөнөтөт.